Саламатсыздарбы, урматтуу тестирлөөнүн катышуучулары. Биз сиздерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын тестирлөө борборунан көрүүгө кубанычтабыз. Алгач, баарыңыздардан уюлдук телефонуңарды өчүрүп, столдун үстүнөн ашыкча буюмдарды алып коюуңуздарды өтүнөбүз. Сиз азыр идентификациялоодон өтүп, тестирлөө системасына кирүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Ушул учурдан тартып, залда басууга, сыртка чыгууга жана ордуңузду алмаштырууга тыюу салынат. Алдыңыздагы камера сизди тестирлөө бүткөнчө тартып, анын жазылмасы тесттин жыйынтыктары менен базага сакталат. Алдыңыздагы экрандан сиз таймерди көрүп турасыз. Ал тестирлөө башталганча канча мүнөт калганын көрсөтүп турат. Ошондой эле бул жерден тест өтүүгө кыргыз же орус тилин тандай аласыз. Убакыт келгенде тестирлөөнү баштоо баскычын колдонуп, тестирлөө системасына киришиңиз керек. Биринчи тесттин башталыш убактысы так белгиленген убакытта башталат. Бир тесттен үнөмдөлгөн убакыт экинчи тесттин убактысына кошулуп берилбейт. Тестирлөө 3 тесттен туруп, аларды сиз төмөнкү иретте өтөсүз. Негизги тест, предметтик тест, логикалык тест. Биринчи тест, негизги тест. Андан ары негизги тесттен предметтик тестке өтүү үчүн сиз суроолордун жарымынан көбүнө туура жооп берип, 50% кем эмес бал алышыңыз керек. Ушундай эле эреже предметтик тесттен логикалык тестке өтүүдө да каралган. Негизги жана предметтик тестте ар бир туура жоопко 1 бал берилет. Системага киргенден кийин негизги тесттин суроолору ачылып, экрандын ортосунан сиз жооп бере турган биринчи суроону көрө аласыз. Экрандын сол жагында төмөндөгүлөр жайгашкан. Тесттин аягына чейин канча убакыт калгандыгын көрсөткөн таймер, сиздин аты жөнүңүз, сиз берип жаткан бош кызмат орундун аталышы, тесттин түрү, суроо түзүлгөн ченемдик укуктун актынын аталышы, тестирлөөнүн башталышын жана аяктоосун камтыган жалпы убакыт, аягында тестирлөөнү аяктоо баскычы. Экрандын оң жагында суроолордун номери жайгашкан. Суроолордун мазмуну менен экрандын үстүнкү оң бурчундагы баскычты басып таанышсаңыз болот. Суроолор калың шрифт менен белгиленип, жооп бергенден соң стандарттык шрифтке өзгөрөт. Экрандын жогорку бөлүгүнөн кайсы суроого жооп берип жатканыңызды жана башка суроолорго өтүү баскычтарын көрө аласыз. Ошондой эле сиз өз алдынча оң жактагы тизмеден каралган суроону тандап жооп берсеңиз да болот. Жооп берип жатканда төмөнкү эрежелерди билүү зарыл. Белгилер тоголок түрүндө болсо, анда ал жооптордун бирөөсү гана туура. Белгилер 4 бүрчөк түрүндө болсо, анда бул суроолорго берилген жооптордун бир нече варианттары же бардык варианттары туура болушу мүмкүн. Тестирлөө системасы жооптордун бардык варианттары туура белгиленгенде гана жоопторду туура деп кабыл алат. Жооп автоматтык түрдө сакталат. Сиз бардык суроолорго жооп берип бүткөндөн кийин, убакыт калса артка кайтып жооптордун варианттарын өзгөртсөңүз болот. Ал эми тестирлөөнүн аягына чыгууну кааласаңыз, анда тестирлөөнү аяктоо баскычын басыңыз. Эгерде сиз негизги тест боюнча жеткиликтүү бал алсаңыз, анда предметтик тестке өтө аласыз. Ал эми аз бал алып калсаңыз, сиз өткөн тесттин жыйынтыгы менен таанышып, өздүк буюмдарыңызды алып, башка катышуучуларга тоскоол болбой дароо залдан чыгып кетүүңүз зарыл. Мындан тышкары, убакыттын аякталышы менен тестирлөө системасы сиздин жооп берген же бербегениңизге карабастан автоматтык түрдө сиздин кийинки тестке өткөрөт же тесттин жүрүшүн токтотот. Ошол себептен таймерди карап турууну унутпаңыз. Негизги тест, кийинки кезектеги тест предметтик тест. Предметтик тестти аткаруу эрежелери негизги тестке окшош. Предметтик тестти аяктап жеткиликтүү бал алгандан кийин, тестирлөө системасы сиздин логикалык тестке өткөрөт. Логикалык тест жалпы жөндөмдүүлүк деңгээли аныктап 50 суроодон турат. Аткаруу убакыты 15 мүнөт. Жооп коэффициентинин өлчөмү 0,6 барабар. Бир туура жоопко 0,6 бал берилет. Өтүү балы жок. Логикалык тесттин суроолору жогорудан ылдый жайгаштырылган. Компьютердин мышкасын айландыруу менен кийинки суроого өтө аласыз, же болбосо кийинки суроо жана мурунку суроо деген баскычтарын колдонсоңуз да болот. Суроолорго мүмкүн болушунча жооп бериңиз. Эгерде суроо кыйын болсо, дароо кийинкисине өтүңүз. Бир суроого кармалбаңыз, болушунча тезирээк иштеңиз. Тесттин аягында убакыт калса, калган суроолоруңузга кайрылсаңыз болот. Тестирлөөнү аяктагандан кийин, тестирлөөнү аяктоо баскычын басыңыз.
Тестирлөө системасы 3 тесттин суммалык жыйынтыгын мониторго чыгарат. Компьютердин мышкасын айландырып, ар бир тесттин жыйынтыгы менен тааныша аласыз. Андан соң өздүк буюмдарыңызды алып, залдан чыгып кетүүңүз зарыл. Тесттин жыйынтыгы сиздин конкурстук документтерге көрсөтүлгөн электрондук дарегиңизге жөнөтүлүп, мамлекеттик кадр кызматынын расмий баракчасына жайгаштырылат. Кийинки аңгемелешүү этабына эң жогорку бал алган бир гана талапкер киргизилет. Эгерде сурооңуз болсо, тестирлөө башталганча берсеңиз болот. Тест аткаруу учурунда суроо берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле тестирлөө учурунда администратордун уруксаты жок залда басууга, башка катышуучулар менен сүйлөшүүгө, башка мониторлорго кароо, компьютерде башка программаларды ачууга, аудио-видео жазуу аспаптары, гаджеттер жана шпаргалкалар менен колдонууга тыюу салынат. Жогорудагы белгиленген эрежелерди бузгандыгы үчүн акт түзүлүп, катышуучу тестирлөөдөн четтетилет. Техникалык жактан суроо болсо, колуңузду көтөрүңүз. Эгер өзүңүздү начар сезип жатсаңыз, тесттин алдында администраторго билдириңиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз.